Арчалы туюк. Аңгемени жазган Ашырбек Курманов. Окуган Адилет Чубаков. Оттуктун капчыгайынын күнчыгыш жагында Арчалы туюк аттуу бөксө жайлоолор орун алышкан. Бир четинен алар чакан жайлоо болсо дагы кышкысын кыштоо болот. Төрлөрү анча деле кенен болбосо да тоолору бийик болуп, анын чокуларынан жайыгышы кар кетпейт. Бир чоң олоттун төрүндө кырда ашып кете турган жол жок болгондуктан туюк деп аталса, ал эми экинчи колоттун ичинде карагай арча жыш өскөндүктөн Арчалы деп аталып калыптыр. Анда арча токойдун арасында отун көп болуп, жайыгышы адам баласынын отурукташына ыңгайлуу жердин бири. Азыркы заманда жаз алдында айылдан бир топ түтүн малдар менен ошол жайлоого отурукташып, ашуу ачылганда Тери суу жайлоосуна көчүп кетишет. 20-жылдын башында азыркыдай журт ичинде түтүн көп болбой, колундагы 4 түлүк малдары деле чакан болгондуктан алыскы жайлоолорго көчүшпөй, жайыгышы Арчалы туюкта отурукташып келишкен экен. Өткөн кылымдын башында айтылган Арчалы кыштоосунда 15 түтүн жайгашкан. Колдорунда деле жарытылуу оокаттары жок. Ар бир үйдө 20-30 майда жандык болбосо, кара малдары саналуу эле. Мал менен күнүмдүк оокат тиричиликтерин өткөрүп келишкен. Өтөбай аксакал 70-ке таяп калган учуру. Анын бир уулу, 2 кызы болгон. Кыздары эчак бой жетишип, өз алдынча турмуш куруп кетишсе, жалгыз баласы Байгазы 6 эркек, 2 кыздуу болуп, бирок балдары жаш кезинде эле ал бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Өтөбай аксакалга жалгыз уулунан айрылуу анын өмүр бою ичинен тынган чоң арманы. Дайыма басса турса, ичинен сыздап, Кудайым мага тукумуңду узартсын деп жалгыз бала бергени менен аны кайра жаш алып кетти деп көңүлү чөгөп, айланасында жан жок кезде көзүнөн жаш алып, каңырыгы түтөйт. Өзүнүн басып өткөн тагдырын ойлоп, балким Кудай алдында билип билбей кетирген күнөөлөрүм үчүнбү деп, өзүнө өзү суроо берип, кайра ага жооп издеп, ичинен сүйлөнүп, ооба, өз убагында мен колум курал алдым, эндечен жолун найза сунтум, кылыч чаптым. Анан кантем? Ал замандын талабы эле. Мен найза кылыч колго албасам, ким менин бала чакам делимде журтумду коргойт эле. Душман найзасын көкүрөгүңө кылычын желкеңе такап турса, кантип колуңа курал албайсың? Бир заматтын ичинде душман үйгө кирип келип, казан очогуңду төбөлөп, балдарыңды, аялыңды көк ала кылып сабап, үйүңдүн үзүк турдугун сыйрып, кереги уукту талкалап, кородогу 4 түлүк малды тартып алып жатса, же бүт элиңде четинен койдой мууздап жатса, кантип душманга каршы аттанбайсың? Кантип душмандардын жанын албайсың? О, Кудай, өзүң калыс болчу. Менде эмне күнөө? Деп күнү түнү жаратканга жалдырайт. Бирок Өтөбай аксакал жаратканга күнөөм кылбай, 5 маал намазын калтырбай, пенделик кылык, билип билбей кетирген күнөөлөрү үчүн кечирим сурап, Куранын оозунан чүрбөйт. Көз өтүп кеткен баласы Байгазынын келинчегинин аты Аткеч. Төркүнү көлдүн тескейинде жайгашкан ала көз саяктардын уруусунан. Жаш шагынан келини Аткеч жесир калып, бир баласынан башкасы баары колунда. Маңдайына жазган тагдырына баш ийип, жашоонун ачуу таттуусун татып, кайын журту менен жуурулушуп, анча-мынча малы менен күнүмдүк оокат турмушун өткөрөт. Өтөбай аксакал кайсы журтка конбосун келини менен неберелерин кошо жанын ала жүрөт. Келин аларга кол кабыш кылып, оокат тиричилигине каралашып, бирин серин мал менен өздөрүнүн күнүн өткөрүшөт. Өтөбай аксакалдын кемпири келинин ойлогон оюнун четин чыгарып, "Ай, жаштайыңда жесир калдың. Кудай берсе алдыңда узак өмүрүң бар. Балким башыңды бошотуп берсекпи, кааласаң балдарды өзүбүз багып алабыз" десе, келини ордунан тарс секирип, кайненесин бекем кучактап, "Апаке, антип ойлобоңуз. Байгазымдын көзү жок болсо да, анын артында кара чечекей анын тукумдары турат. Аларды мен кантип таштап кетип калмак элем? Маңдайыма жазган жесирдик тагдырыма көнбөгөнгө айлам барбы? Менин балдарым, менин Байгазым, анын элесин балдарымдан көрүп турам. Жанымда бир эмес 6 Байгазы жүргөндөй сезилет мага. Күнү түнү Байгазынын арбагы жанымда жүргөнсүйт. Ага, мен ишенем. Менин мындан аркы бактым, өмүрүм силер менен, апаке. Мен силердин жаныңардан эч жакка кетпейм. Эртең эле Байгазынын балдары эр жетет. Ар биринин Кудай берген өз ырыскылары бар. Мен эч бир турмуштун кыйынчылыгын тартпайм" деп көзүнө жаш алып, кайненесин бекем кучактады.
Кайненеси да келинин кучактап, көкүрөгүндө таштай катып жүргөн арманы кайра күчөп, муунун калтыратып, далай жолу төгүлгөн көз жашы бул жолу жаагынан ылдый куюлду. Аткеч келинин колунда 5 баласы, 2 кызы бар. Көз өтүп кеткен байгазынын бир баласын кичинекей кезинде эле чоң атасы асырап алган эле. Анын аты Курман. Ал бойго жетип, булчуң эттери толуп, кол арага жарап калган кези. Күз мезгилинин башы. Ошол жылы эмнегедир эртелеп, кар аралаш күн жаап турду. Күндөрдүн биринде күн бүркөк болуп, тоо башындагы туман жерге түшүп, айлана көрүнбөйт. Түндүн бири окумунан баштап жааган жаан бирде басылып, бирде кайра майдалап жаап туруп алды. Малдарды алыс кетпей үйдү тегеректешип, жылуу жер издегендей сезилет. Эртең менен эрте мал издеп кеткен Өтөбай аксакал дагы эле келелек. Кемпири улам-улам эшикке чыгып, эки жакты карап, тынчсызданат. Небереси Курман Капчыгайдын оозундагы чоң суунун жээгинде иштелип калган отундардан артынып келүү үчүн алда аттанып кеткен. Өтөбайдын байбичеси кеч туулган музоону боз үйгө алып кирип, керегенин жыгачына байлап жаткан учурда эшикте ит үрүп калды. Эшикке чыгып эки жагына көз салса, тумандардын арасынан небереси көрүндү. Ал атына эки куураган шырыкты сүйрөтүп алыптыр. Аны көргөн чоң энеси ичинен сүйүнүп, "Ой, каралдым, кел атасыңбы? Ушундай күндө барбай эле койсоң болмок экен. Сен кеткенден бери эмне мынча кечикти деп санаам тынган жок. Чоң атаңды эмгиче кел элек" деп небересин утурлай басты. "Атам келдикпи? Бука таптырбай жаткан го?" деди небереси. "Өлүгүңдү көрөйүн. Букасы болбой жерге кирсин. Токтомок беле. Кетти да тентип. Атаң эле кыйын болду убары болуп. Кийиминин өтпөгөн жеринен суу өттү го. Үшүп калбаса экен. Кудайдын күнү да токтобой жаап эле жатат. Токтойбу десем токточудай түрү жок. Таапкалар, мурда күнү тиги чоң колоттун башында жүрөт деп усуп алып айкем айткан" деди небереси шырыктарды байлап сүйрөп келген арканды чечип жатып. Уша асыбалы ишти дайыма чала жасайт. Көргөндөн кийин берилетип айдап келип койбойбу? Билет да тиги тентип кетерин" деп чоң апасы күбүрөнө небересине кайрылды. "Суунун жээгине отундар көп чыгып калыптырбы?" "Ооба чоң апа, өгүнкү катуу жаагандан кийин суу кирген өңдө. Бир топ карагайдын бутактарын агызып келиптир. Кураганы толтура, жаңылар да бар экен. Суудан чыгарып койдуңбу? Чыгарып койсоң кургап калат." "Ооба, бир тобун суудан сүйрөп чыгып койдум. Жоон 2-3 карагай бар экен, алым келбей койду. Аларды суу деле агызып кете койбос. Кийинки жолу байкелериң менен барып тартып келесиңер да. Андан көрө үйгө кирип жарма ич. Курсагың деле ачкандыр. Тамак деле бышып калды." "Курсагым деле ачкан жок. Мен чоң атамды утурлап тосуп келейин." "Мейли, каралдым, бастыр. Силер келгенче мен ат кечти, балдарды тамакка чакырып келейин" деп келини турган жакты көздөй басты. Көз байланып калган убакта Курман туюктун кырынан буканы айдап келе жаткан чоң атасына жолукту. "Чоң ата, каякта жүрүптүр?" "Ой, атасынын оозурайын. Туюктун эң эле төрүндө экен. Айдатпай бир топ арага салды. Суу болгон турбайсызбы? Айдатпай ары бери буйтактап сизди ора кылган тура." "Мени Кудай алмак беле. Атым эле кыйын болду. Кетпеген жеринен тергетти" деп колундагы камчысын алдыга шилтеп, "Өш. Былтыр эле бышып койсом болмок экен. Ментип тентитпей эле" деп Өтөбай аксакал нааразы болгондой сүйлөнүп жатты. Экөөлөп буканы арчалынын ортосуна чейин айдап келип коюшуп, анан үйдү көздөй бастырышты. Өтөбай аксакалдын кемпири аткеч келини балдары менен боз үйдүн ичинде аларды күтүп отурушкан. Эшиктен жолборустун үнү чыкканда алгач үйдөн Усубал менен Акун неберелери эшикке чуркап чыгышты. Көзгө сайса көрүнбөгөн караңгыдан эч нерсе көрүнбөйт. Бир маалда караңгынын ичинен эки атчан суурулуп чыга келишти. "Таптыңарбы?" деп Усубалдын небереси сурай кетти. "Кудай алмак беле, жүрүптүр" деп чоң атасы бурк этти. "Мурда күнү мен айдай чөйүн десем, мага айдатпай койгон" деп чоң атасынын алдына актана кетти. Акун небереси чуркап барып, атынан түшүп жаткан чоң атасынын колтугунан сүйөп, атынын чылбырын колуна алды. Өтөбай аксакал небересине кайрылып, аттын эр токумун шыпырып алып, тердигин басма эл менен таңып, башын өйдөлөтүп байлап кой. Жатарга чейин таң ашырылып калсын. Баспай калды байкушум деп атына борорый кетти. "Макул чоң ата, азыр байлап коем" деди небереси. Өтөбай боз үйдүн босогосун аттары менен чыгдан жакта турган келини колун көкүрөгүнө алып жүгүнө кетти.
Құдай жалғасын балам, деп алқап, суылған кемселін чечеп, керегенің қырына илді. Мешті тегеректе отырған кичүү неберелери Дүйшал менен Өзбек чоң ата деп кыйкырышып, анын бутуна жабышышты. Күчүктөрүм, алдыңарга гана кетейиндерим, деп экөөнү бирдей кучактап калды. Келин баласы басып келип чоң атасынын кучагында жабышып турушкан балдарын колунан алып, чоң атаңарга жабышпагыла, эс алып орун алсын, мындай болгула, деди. Белим түшүп калды. Кечке аттын үстүндө сүлкүлдөп жүрүп, деп Өтөбай аксакал келини калыңдап салып берген төшөккө жай алып, кайра неберелерине кайрылып, келе койгула, ой менин баатырларым, деп эки небересин кайра жанына чакырды. Апасынын жанында айланчыктап турган эки небереси кайра чоң атасына чуркап барышып, жарышанын алдына олтура кетишти. Баары чогулуп тамакка отурушту. Эки небересинин баштарынан алмак-салмак жыттап отурган Өтөбай аксакал алдыга коюлган тамак ичилип бүтөөр убакта сөз баштады. Буканы издеп жүрүп, туюктун төрүнө жетейин деп калганымда мылтыктын үнү угулду. Биздин айылда мындай мылтык деле жок эле. Булар ким болду экен деп бастырып бардым. Тумандан жакын ара көрүнбөй, аттын жолу араң гана көзгө илинет. Мылтыктын үнү дагы жакындан угулду. Кою тумандын арасынан койлор көрүндү. Көп кой сыяктуу, жалаң ириктер экен. Биздин айылдын койлоруна окшобойт. Буттары тарбайып узун, куйруктары чакан, кызыл ала койлор экен. Булар кайдан келген койлор деп турсам, бир коро койду тегеректеп кайтарган койчулары көрүндү. Колдорунда мылтыктары бар экен. Койлорду тегеректеп кайтарышып, экөө жолуккан сайын мылтыкты асманга атышып, кайра койду тегеректеп атышыптыр. Мени көрүп токтоп калышты. Кийген кийимдерине караганда биздин адамдар эмес. Жамынгандары жеңи жок кара кемсел, баштарында жүндүү кара койдун терисинен жасалган, жүнү самсалап, көздөрүнүн алдын бирин-сирин жаап турган бай кийимчендер. Мени көрүп экөө аттарынын тизгиндерин тартышып токтоп калышты. Мен аларды көздөй, алар мени көздөй бастырышты. Жакындап келгенимде алар салам айтып калышты. Саламын алик алып алардын жөн жайын сурап калдым. Сөздөрү биздикинен кичине айырмаланып, эмне айтып жатканына түшүнө албай жаттым. Бирок шашпай акырын сүйлөшсө алардын жайын билдим. Түркмөндөр экен. Кашкарды көздөй мал айдап бара жатабыз дешти. Жолго чыккандарына 5 күн болуптур. Капчыгай аркылуу айдабай, туюктун ашуусу аркылуу ашып, кара кужурга түшүп, андан ары беделдин ашуусу менен Кашкарга түшөбүз дешти. Азыркы мезгилде ашуудан мал айдап өтүп бир топ опурталды. Кар жаап салса кыйналасыңар дедим. Алардын бирөөсү мурун бул жол менен каттап жүргөн адам экен. Күн ачылганча бул жерде аярлап турганбыз. Эртең малды ашууну көздөй айдайбыз деди. Экөөңөрдүн ашуудан мал ашырганга акыбалыңар жетпейт го. Эртең менен эрте менин 3 баламды жөнөтөйүн. Силерге көмөктөшүп, малыңарды ашуудан ашырганга жардам беришет десем сүйүнүп кетишти. Өтөбай аксакал бир азга сүйлөгөнүн токтотуп, кайра сөзүн улап, Усубалы, Акон, жана Курман, деп неберелерине кайрылып, силер эртең менен эрте таңзаарда үчөөң аттангыла. Теги түркмөндөргө жардам берип, койлорун ашуудан ашырышып келгиле, деди. Неберелери баары бир кылка макул болушту. Мешке жакын отурган Иманалы небереси, "Чоң ата, мен деле барып келейинчи", деди. Анын жанында отурган байкеси Усубалы аны тыйып, "Жөн отурчу, бирдем болсо ээрчи бересиң. Койду ким карайт?" деп аны капталына укуп койду. Ал байкеси укуган жакка кыйшайып, кебетесин муршуйтуп, агасына тарыңансып, "Дайым эле мени таштап кетесиңер", деп кабагын бүрктү. Небересинин кабагы бүркүлүп турганын чоң атасы көрүп, ага кайрылып, "Байкеңдер кете беришсин. Биз экөөбүз эртең тиги кара кербээнин тайын үйрөтөбүз." "Чын элеби, чоң ата?" деп кабагы чыртыйып турган Иманалынын көздөрү бир заматта жайнай түшүп, сүйүнгөнүнөн, "Чоң ата, мен анын кулагынан бекем кармап алам. Мөңкүп көрсүн, камчы менен бир чабам." "Тайдын кулагын 2 колдо бекем кармап алсаң, анан кантип ага камчы саласың?" деп күлүп калды четте отурган Усубалы. Баары жапырт күлүп калышты. Чоң атасы жылмайып койду. Бышырылган койдун мойнун, аркасынын сөөгүн кичинекей макиси менен мүлжөп, чоң атасынын сөзүн кун коюп угуп отурган Акун небереси, "Чоң ата, түркмөн деген кимдер? Алар каякта жашашат?" деп сурап калды. Небересинин суроосун уккан чоң атасы бир азга ойлонуп туруп, анан сөзүн баштады.
Жаманак чоң атаңардын мезгили каардуу заман экен. Жекеле кыргыздын жери эмес, казак, өзбектердин жерин бүт чыгыштан келген монголдор ээлеп, алар бир топ доор сүрүшүптүр. Алардын башында Чыңгыз хан деген башчысы болуп, анын аскерлеринин аттарынын туяктары тийбеген жер калбаптыр. Кийин ал өлгөндөн кийин монголдордун арасында ырк кетип, хандын балдары такталашып, бири-бири менен кагышып жатканда, алар менен чогуу жүргөн калмактар өздөрүнчө монголдордон бөлүнүп, болуучу кыйры көрүнбөгөн тала жерин жердеп жүргөн жергиликтүү элге кол салышып, алардын жерлерин тартып ала башташат. Ошол мезгилде Сары Камыш деген көлдүн жээгинде Түркмөн деген эл турчу экен. Алар биздей мусулмандар, тилдери биздикине окшоп кетет. Бейгапар жаткан элди калмактар басып, эркектерин кырышып, үй мүлкүн талап киришет. Бир уч болгон Түркмөн эли сан жагынан бир топ арбын болгон калмактарга каршылык көрсөтүшүп, алар менен кан жанын аябай кармашышат. Калмактарга каршы Түркмөн эли 5000дей гана колу бар экен. Алар калмактардын жолун тосуп чыгышат. Кармашуу 3 күнгө уланат. Түркмөндөрдүн жарым колу кыйрап, миңдей жигиттери Капчыгайга кире качкан эл журтун коргоп, кууш колоттун оозун тосуп турушса, калган 2000дей жигиттери жардам сурап, ошол өрөөндө жайгашкан Казак элине келишет. Казак эли калмактардын жайын билишип, Арал көлүн тегеректеп конушкан өзбектерге Ала тоосунан сүрүлүп, Фергана өрөөнүндө турушкан кыргыз элине кабар жөнөтүшүп, чогулуп калмактар менен күрөшүүгө үндөшөт. Ошол учурда кыргыз эли да калмактардан запкы жеп, айласыздан туулган жеринен сүрүлүп турган чактар экен. Кыргыздар да кол курап, казак өзбектерге биригип, калмактар менен кармашууга аттанышат. Кыргыздардын колунун арасында Жаманак чоң атаңар баш болуп, биздин бугу уруусунан бир топ чоң аталарыбыз кошо аттанышыптыр. Түркмөндөрдүн колу экиге бөлүнүп, бир бөлүгү кууш колотко кире качкан элин коргоп калышса, экинчи тобу жардамга келген казак, өзбек, кыргыздарга кошулуп, калмактар менен салгылашууга камданышат. Бириккен колдун кол башчылары, көрүнүктүү баатырлары чогулуп, чоң чатырдын ичинде калмактар менен кантип жабышабыз, кандай ыкма салабыз деп кеңеш курушат. Биринчилерден болуп казактын кол башчысы сөз баштап, калмактар өздөрүнүн ыңгайлуу жерде ээлеп алышыптыр. Тике качырып керсек, бир топ адамдардан ажырап калабызга, кандай дейсиңер? Деп уймуйуз болуп отурган кол башчыларды карайт. Ооба, туура айтасыз. Калмактарды азгырып Капчыгайдын оозунан чыгарбасак болбойт. Угушума караганда Капчыгайдын оозу тар дешет. Эгер калмакты жапырып тереңдеп кирип барсак, кылтакка түшүп калбайлы. Капчыгайдын эки бетине калмактар жаачандарын эчак коюп коюшса керек, деди өзбек кол башчысы. Түз эле качырып кирели. Антпесе Капчыгайдын ар жагында турган биздин жигиттерибизди талкалап, элибизди кырып кетет, деди туталанган түркмөн кол башчысы. Чынында Капчыгайдын ар жагындагы түркмөндөргө кыйын болуп турат. Болгону эки түмөн кол экен. Алар жайнаган калмактарга кантип туруштук берип жатышат. Канчоосу калды ким билет. Бир айласын таппасак болбойт, деди четте отурган кыргыздын кол башчысы. Алардын акыбалын баарыбыз түшүнүп жатабыз. Көп создуктурбай таң зары менен аттанабыз, деп казак кол башчысы астын кыйырдын тиштеп ойлонуп туруп кайра сөзүн улады. Эптеп Капчыгайдын артындагы түркмөн бабырларыбыз 2-3 күн чыдап беришсе, Капчыгайдын оозун тосуп алган калмактарды сүрүп чыгат элек, деп колундагы камчысын мыкчый кармады. 2-3 күн кечтик кылат. Мен бүт элимен кол жууп калам, деп түркмөн башчысы кайрадан туталанып кетти. Таң зары менен чабуулду баштайлы, антпесе кеч болуп калбасын, деди өзбек кол башчысы. Калмактар биздин жапыр чабуулубузду эле күтүп турушат. Аларга ошол эле керек. Эгер биз алар ойлогон ойго түшүп берсек, арты жаман болот. Бизди азгырып, качмыш болуп, биздин колду эптеп Капчыгайга киргизип алса, тар Капчыгайдын эки жагында турган жаачандары жебелерди тумандап тартып, бизди бир заматта талкалап салышат, деп казак кол башчысы кабагын бүркөп катуу сүйлөдү. Биз алар ойлогондон дагы алдыга ойлонушубуз керек. Кызыл кандуулук калтырбай, биз кайра аларды кылтыга чүрүшүбүз керек. Алар Капчыгайдын ар жагындагы түркмөн элин барымтага алышып, бизге аларды жем катары таштап жатканын баарыбыз билип турабыз. Дагы кылдаттык менен ойлонгула. Ата-бабаларыбыздын ыкмаларын колдонолу. Ушундай учурларда ата-бабаларыбыз баары жабалактап тике качырып кирбестен, топ-топ болуп душманга тие качып, улам-улам тынчын алып качмыш болуп, эгер душман артынан кууп калса кайра кайрылып алардын бизин кайтарып, курчоого алып талкалап келишкен.
dedi Кыргыз кол башчысы. Мен да ошону ойлонуп жатам, деп казак кол башчысы аны колдой кетти. Капчыгайдын ичиндеги түркмөн бауырлары 2 күн туруштук берип турса, анда иш оңуна чыгат эле, деп кошумчалап түркмөн кол башчысын карады. Билбейм, айта албайм. Акыбалдары өтө эле оор. Тез арада жардамга барбасак, алар бүт кырылып калат, деп дагы бир жолу түркмөн башын чайкап, таңзары менен эртелеп чабуул койбосок болбойт, деп ал кол башчыларга жалдырап сурагандай болуп кетти. Акырында алар таңзарында жерге күндүн нуру тиер замат калмактарга каршы чабуул баштап, бирок бир учурда баары жапырт кирбей, топ-топ болуп бөлүнүп калмактардын тобун жармай болушту. Калмактардын тобуна тереңдеп кирбестен толкун сымал биринин артынан бири каптап, белги бергенде алдыңкы топ кагылышууда четке чыга берип, алардын артынан экинчи топ каптап, калмактарга тыным бербей салгылашууну туура көрүштү. Мындай ыкмага баары макул болушту. Эртеден бери тынчы кетип турган түркмөн кол башчысы биз биринчилерден болуп киребиз деди. Баары үндөбөстөн аны тиктеп калышты. Баардык элдин башын кошуп аларга жетекчи болуп турган казак кол башчысы: "Силердин жигиттериңер арстан экени эч бир талашсыз. Бирок силер өтө эле аз калдыңар. Ансыз деле далай жигиттериңерден ажырадыңар. Түркмөн элинин тукуму азайып кетпесин. Биз ага жол бербейбиз. Силер акырында киресиңер", деди. Түркмөн кол башчысы үн катпады. Таңзары менен чогулган мусулман кол жапырт багымдат намазын окушуп, андан соң ок өтпөс кийимдерин кийишип, согуш курал-жарактарын колдоруна алышып, аттарына минип даяр турушту. Алар алдын ала эскертилгендей ар бирине таандык буйруктарды күтүп турушту. Күндүн нуру кылайып тоодон чыга бергенде буйрук берилип, тобул бастар урулду. Биринчилерден болуп казактардын жигиттери ураан чакырып, калмактарга каршы бет алышты. Согуш талаасында ач айкырык, куу сүрөөн жаңырып, сапырылган чаң күндүн бетин тосуп, эки жактын аскерлеринин суудай аккан кандарына топурак жуурулуп жатты. Эки тараптын аскерлери жандарынан кечип, бири-бири менен аеосуз салгылашып жатышкан. Алдын ала макулдашылгандай бириккен кол баардыгы жапырт кирбей, топ-топ болуп калмактардын тобун жиреп, алдыңкы топ ат үстүнөн жаа тартып, жаачандардан кийин найзачандар душмандардын тобуна кол салышып, жеткенин жара сайып, жетпей калса жанып өтүп турушту. Белги болгондо улбастын 3-чү үнүнөн кийин салгылашууга кирген алдыңкы топ четке чыга берип, кийинки топ калмактардын катарына тийип турду. Катарларын бузбай турган калмактар эс үчүн жээлекте топ-топ болуп бөлүнгөн колдор биринин артынан бири селдей каптап, калмактардын күчүн алсыратып жатышты. Бирок калмактар бириккен колдун ыкмасын билишкенсеп, катарларын бузбай, капчыгайдын оозунан чыгышпады. Салгылашкан жерде жансыз жерди кучактап жаткан денелер тоодой үйүлүп жатса, кээ-бирлери жарадар болуп, кан аккан жерин эки колдоп басып, кээ-бирөөлөрүнүн курсагы жарылып, андан ичеги карны чубап, жаны көзүнө көрүнүп, жан талашып көзүнө көрүнгөнгө жан согалап жүргөндөрү арбыды. Төбөдө канын жытын алыстан сезген кузгун жорлар бир заматта асмандын бетине элеп, кайбирөөлөрү эч бир жалтанбай, жансыз жаткан адамдын денесинин үстүнө отура калып, каны шорголоп агып жаткан жерлерин чукуп, кызыл ала этин лапылдатып согунуп да жатышты. Үстүндө мингени эси жок жайдагаттар көбөйүп, ат жандар каяка чапса алар менен ошол жака кошо чуркап жүрүшсө, ат үстүндөгү ээлери жан берип аттан кулап, бирок буттары үзөңгүдө калып атка сүйрөлүп, алардын жансыз денелерин үркүгөн аттар туяктар менен тепкилеп жүргөн аттар да жок эмес. Калмактарды көздөгөн тынымсыз топтордун ураандары жаңырып, ач айкырык коштоп турду. Сапырылган чаңдан салгылашуу ыраактан даана көрүнбөйт. Жигиттердин кыйкырыгы, кылычтардын чабылышы, калкандардын кагылышы алыстан угулуп жатты. Күн чоң шашкеден өтүп калганда, биргелешкен колдун акырында кире турган түркмөндөргө кезек келген учурда, капчыгайдын оозун тосуп турган калмактардын бир бөлүгү капчыгайдын төрүндөгү кууш колотто калган түркмөн элин көздөй жөнөшкөнү маалым болду. Ошол учурда аны билген түркмөн кол башчысы өзүнүн жоокерлерине кайрылып: "Боордоштор, марстандарым, бизге кезек келди. Калмактардын бир бөлүгү биздин элди көздөй жөнөштү. Биздин элдин тагдыры бычак мизинде турат. Аларды кайтарып турган биздин жигиттерибиз калмактардан алдаганча аз.
Биздин ата-энелерибиздин, аялдарыбыздын, балдарыбыздын, ага туугандарыбыздын тагдырлары биздин колубузда. Элибиз, жерибиз үчүн бир тамчы каныбыз калганча канкор калмактар менен кармашабыз, деп жоокерлерине кайрат берип, улуу салгылашууга үндөп кирди. Аны тегеректеп турган жигиттери баары бир адамдай колдоп кыйкырышып, баары жаалданып, эли жери үчүн чоң салгылашууга кирип, тамчы каны калганча чабышууга даяр экендиктерин бир адамдай билдиришти. Түркмөн кол башчысы жулкунган атынын тизгинин жыя тартып, биз азыр калмактарды каптайбыз. Биздин ыйык милдетибиз элибизди сактап калуу. Калмактарды жанып өтпөйбүз. Аларга биз асмандан куушурулуп түшкөн бүркүттөй тиебиз. Арстандай беттегенибизден жазбай, душмандар менен аеусуз кармашабыз. Кудай бизге күч берсин. Жанып чапмай жок. Саадакта бир да жебе калбасын. Баарын аткыла. Сунган найзабыздын сабы сынып калганча саябыз. Кылычтын мизи сынганча чабышабыз. Найзаңардын учунда, кылычыңардын мизинде душмандын каны кургабасын. Акыркы жигитибиз калганча калмактар менен чабышабыз. Душмандын тобун жарып чыгып, элибизди куткарабыз, же баарыбыз ошол жерде өлөбүз. Кеттик жигиттер, өгүз атабыздын арбагы колдосун, деп атын теминеп, атына улам камчы салып, түркмөн башчысы кол баштап жөнөдү. Анын артынан жигиттери өгүз деп ураан чакырышып, куралдарын алдыга сунуп, капчыгайды ээлеп турган калмактарга жемин көргөн ителигидей барып тийишти. Алдын ала кол башчылары убадалашкан боюнча Добулбас 3 жолу урулганда, калмактарга каршы тийген кол чабышканын токтотуп, четке чыгуулары керек эле. Түркмөндөрдүн колу калмактар менен чабышып жатканда Добулбас 3 жолу урулду. Бирок түркмөн жигиттери чабышканын токтотушпай, кайра чыйралышып, күчөп, калмактардын четин оюп, топко тереңдеп кирип бара жатышты. Боздобөдө салгылашуу майданын карап турган казак кол башчысы: "Убадалашпадык беле? Булар эмне кылганы? Добулбас 3 урулганда алар чыгып кетиш керек эмес беле? Добулбасты дагы турак чапкыла, кырылып калышат. Душмандарды жиреп киргендей убак келелек", деп жанындагыларга кыйкырып алды. Дөбөдө турган кол башчылары кандай айлагыларын билишпей калдасташып, кандайдыр бир буйрук күтүшкөндөй казактын кол башчысын тиктешет. Добулбас ургандар кайрадан катуулап уруп жатышты. Бирок түркмөндөрдүн колу четке чыкпастан кайра күчөп, калмактардын тобуна тереңдеп кирип бара жатышты. Чабышкан жер алыстан боз чаңга айланып турду. Түркмөн жигиттери коркуу, өлүм сезимин унутушкандай. Ошол учурда алардын оюнда бир гана эли журту, үй бүлөсү, ата-энеси, бала бакырасы турду. Алар үчүн түркмөн жигиттери кара жандарынан кечишип, тиштерин кычырата тиштешип, колундагы куралдарын карыштыра кармашып, алдына чыккан душманына кабыландай атырылышып, найза жеткен жерге калмактын денесине найзасын батырып, колундагы кылычы түшүп калганча чабышып, колунда куралы түшүп калса, эки колу менен калмактын мойнуна асылып муунтуп, болгон күчтөр менен салгылашып жатышты. Айлана чайкырык, кыйкырык сүрөөн, жер кучактап кулап жаткан денелер, бир жагында ичи жарылып, карыны салаңдап, ичегиси чууруп, жанын коерго жер таппай ары бери жүргөндөр. Эки колу менен башын мыкчып, колунун салаларынан кан жылыжып агып, чөгөлөп олтургандар көбөйдү. Катарда турган калмак аскерлери чөп чапкандай жыгылып жатышканы менен түркмөндөрдүн колу да кемигенден кемип, биринин артынан бири жерге кулап жатышты. Түркмөн кол башчысынын атынын мойнуна найза сайылып, ал эки буттап тура калып, бирок кайра буттарына тура албай, капталына кулап түшүп, түркмөн кол башчысынын капталына баса жыгылды. Түркмөн кол башчысы басылып калган санын чыгарып жатканда, аны көздөй кылыч менен чуркап келе жаткан калмакты көрө коюп, жанында жаткан найзаны ала калып, эки колдоп найзанын учун калмактын денесине батырып алды. Калмак сайылган найзанын сабын эки колдоп кармап, үнүнүн болушунча кыйкырып, чөгөлөп отуруп калып, түркмөн башчыны тиктеген боюнча жан берди. Кол башчы ордунан туруп, бутун сылтап басып, белиндеги кылычын кынынан сууруп чыгып, 3 калмак тороп алган боордошуна жардамга умтулду. Күндүн бетинин чети кыркатоолорго чокуларына тийгендей маалда, капчыгайдын эки жагын коргоп турган калмактар тереңдеп кирген түркмөн жигиттерин курчоого алып, жок кылуу аракетинде турган орундарынан таштап,
түркмөн жигиттери салгылашып жаткан жерди көздөй жылышты. Аны көргөн бириккен колдун башчысы эмен кайы келди. Калмактар түркмөндөрдүн колун курчоого алып, аларды жок кылабыз деген ойго кетишти. Биз алардан мурун озунуп, аларды эки жагынан качырып курчоого алабыз. Кана, барыңар аттангыла, тездегиле, деп туйлап турган тулпарына секирип минип, анын ооздугун кое берип, атынын капталын катуу теминип, абылай деп ураан чакырып, колду баштап жөнөдү. Бириккен кол калмактардын үч жагынан каптап киришти. Түркмөн колун курчоого алабыз деген калмактардын ою ташкап, эми алар өздөрү торго түшкөн куш сыяктуу жантылашып жатышты. Күн тоо артына жашынып, айланага көгүм кире баштады. Жайнаган аттын туягынан жердеги боз топурак асманга сапырылып, айлана толук көрүнбөй, калмагы кайсы, бириккен колу кайсы экени билинбейт. Эки жак жандарын ооздоруна тиштеп алып, алар үчүн бүгүнкү күн акыркы күндөй болуп, жан аябай салгылашууда. Көгүм кирген сайын чабылган кылычтардын миздеринен от чачыраганы толук көрүнүп, сунулган найзалардын сабы сынып, асманда учкан жанын жебелери бири-бирине тийип жерге түшүп жатты. Көзү жумулбай асманды тиктеген бойдон чалкалап жаткан, башы менен жер сүзүп, жер кучактаган, денесине матырлыган найзанын сабын эки колу бекем мыкчыган тийден өлүшкөн аскерлердин жансыз денелери учу кыйры көрүнбөгөн боз талаада жайнап жатты. Алардан сырткары согуш талаасында дөбөдөй болуп жансыз жаткан, төрт бутун тыбыратып, турганга аракет жасап, улам-улам башын жерге буруп жаткан аттардын да саны арбыды. Калмактардын колу түркмөндөрдүн колун толук курчоого алышты. Бирок ошол эле учурда алар өздөрү дагы бириккен колдун курчоосунда калышты. Ай калмактардын айлалары эми кетип, алар үч жагынан каптап кирген кол менен салгылашууга аргасыз болушту. Түркмөндөрдүн бир уштобу калмактардын курчоосун жарып чыгышып, Капчыгайдын ичи менен алардын элин көздөй кеткен калмактардын артынан сая түшүштү. Кууш колотто коргологон элин коргоп турган 1000ден ашык түркмөн жигиттери аларды кууп келген 3000дей калмактар алышып жатышканда, калмактардын тобун жарып чыккан чакан түркмөн колу калмактардын артынан жабылышты. Кеч кирип, көз байланган учурда калмактын калың тобу каршылык көрсөтө алышпай тоо таяна качышты. Бириккен колдун бир бөлүгү тоо таяна качкан калмактын артына түшсө, бир бөлүгү Капчыгайдын төрүндө калмактар менен чабышып жаткан түркмөндөргө жардамга келишти. Ал жердеги калган калмактар да тоо таяна кача беришти. Түн калыңдап кирип келгенде гана чабышы токтоду. Бириккен колдун башчылары бир чатырга чогулушуп, чабышты талдап жатышты. Бириккен колдун башчысы башындагы туулгасын, жоо кийимин чечип жатып, «О, Кудай, биз жакта, жеңиш бизде. Душмандардын сасайын колуна карматтык. Душмандардын калдыктары түн менен качканга аракет кылышат. Бирин дагы качырбай, жер бетинен сыйпалап калгандай жок кылышыбыз керек», деп үнүн катуу чыгарып, кайрадан сөзүн улап, бүгүн кармашууга толук кирбей калган топту жөнөтүп, алар түнү жүрүшүп, Капчыгайдын чоң суусун кечип өтүп, калган каткан калмактардын жолун тосушсун, деп буйрук берди. Бир азга сөзүн токтотуп, тегерегиндеги кол башчыларды бир сыйра карап, түркмөн кол башчысынан кабар барбы, деп сурап калды. Четте турган жоокер, ал баатырларча каза болуптур. Анын сөөгүн эл журтуна жигиттер алып кетишти, деди. Ай, аттиң ай, ал чыныгы баатыр экен. Ар бир жоокер ошондой болуш керек. Жеке ал эмес, бүт түркмөн жигиттери кашыккандар калганча чабышып, көбү мерт кетишти. Чыныгы арстандар алар. Имандары саламат болсун, деп дуа кылып отура кетти. Чынында эле ал чабышта түркмөндөрдүн көптөгөн жигиттери калмактардын катарын жиреп киришип, өлүмдү сезишпей, бир гана Капчыгайдын төрүндө калмактардан корголоп жаткан эл журту үчүн каза болушкан эле. Эгер ал калмактардын тобун жара алышпай, өз убагында жардамга жетишпей калышса, калмактар аз кол түркмөндөрдү бүт талкалап, Капчыгайдын төрүндө корголоп турган түркмөн элин бүт кырып кетмек эле. Эртеси качкын калмактардын жолун бириккен колдун тобу тосуп, аларды качырбай жолун тороп, багынганын колго түшүрүп, багынбаганынын жанын алып, чоң жеңишке ээ болушуптур, деп өтө аяк сакалы сөзүн токтотуп, бир топко чейин унчукпай отурду. Мештин оозуна отун калап жаткан кемпири көзүнө жаш алып, аны жоолугунун учу менен арчып отурду. Эртеси эртең менен Өтөбайдын неберелери Усубалы, Акун, Курман аттарын токуп, таң жаңыдан сүрүлүп келе жатканда, туюктун төрүн көздөй аттанып кетишти. Кечке мал көз байланган учурда алдыларына 3 ирик айдап кирип келишти.
Көрсө, кой айдап бараткан түркмөн жигиттери малды ашуудан ашырып жибергенге көмөк көрсөтүшкөн Өтөбай аксакалдын неберелерине ыраазы болушуп, ар бирине бирден ирик беришиптир. Күз мезгили аяктап калган учур. Бир жумадан кийин орозо айы кирип келет. Эл четтикке даярдана башташты. Колунда болгон тамак ашын камдашып, жетишпегенин нарындагы чоң базардан алып келишмей болушту. Алар менен кошо курман да, камын да. Ал түркмөн малчыларынан алган иригин сатып, бутуна өтүк алып алууну чечти. Чоң атасы ага макул болду. Эл менен кошо ал иригин жетелеп алып базарга жөнөдү. Жол алыс. Бир күндө барып келүүгө мүмкүн эмес. Нарынга жетпей элдер талаага түнөп калышты. Курмандагы атынын алдыңкы буттарын чылбыр менен тушап коюп, эр токумун башына жаздап, ичмек тердигин алдына салып, үстүнө көрпөчөсүн жаап, чоң түптүү чийдин арасына түнөп калды. Эртең менен эрте элдер турушуп, кайра жолго чыкканга кам көрүштү. Курман да ордунан туруп, атынын тушагын чечип, эр токумун токмай болду. Бирок оң колу ооруп калыптыр. Өйдө жакшы көтөрүлбөйт. Эптеп жатып атын токуп минди. Көңүлү ачылбай, бир жери ооруп тургандай сезилет. Кез-кезде башы айланып, көзү караңгылап да кетип жатты. Жыгылып кетпейин деп, эр токумунун кашын бекем кармайт. Ошентип, базарга жетип, базардан иригин кимге, канчага сатканы эч бир эсинде жок. Үйүнө болгону бир ирикке 2 көлөч алып келет. Жанында жүргөн адамдар бөтөн эмес өзүнүн агалары ага көңүл бурушпаптыр. Курман үйүнө эптеп жетип, сулк жыгылат. Бир жума бою тамакка табыты тартпай, жалаң гана суу ичип жатты. Оң колу такыр кыймылдабай, аны көтөргөнгө шайы келбейт. Өтөбай аксакал небересинин акыбалын көрүп, күндөн күнгө начарлап баратканын сезип, кичи Карагыжурдун көшөгө деген жериндеги Сарыбай деген чоң болдунун дарегин угуп ага жөнөйт. Күн түш болуп калганда алар келип калышты. Сарыбай молдо Курмандын оң колунун жиликтерин кармалап, тамырын басып көрүп, колунда сынык жок, тамырынын соккону жайлап калыптыр. Кандай дартка жолукканы белгисиз болуп турат. Мен көбүнчөсү сыныктарды көрөм. Сынган жери болсо кайра шак-шак салып таңып коем. Сөөктөрү таза экен, деп бир азга ойлонуп, Курмандын көзүнө үңүлө карап, бир болсо муну тиги Карамкүрдүн кире беришинде бир келин бар. Ошого көрсөтүп көргүлө. Анын колунан баары келет деп айтып жүрүшөт. Өзүм көргөнүм жок. Ага барып айыгып кеткенбиз дегендерди уккам, деди. Эртеси Өтөбай Сарыбай молдо айткан келинге барып келүүгө камынып, Курманга бир ат токуп, жанына улуу небереси Усубалыны кошо кошуп алды. Карамкүр арчалдан алыс болгондуктан алар түшкө маал жетип барышты. Жолдон келинден турган журтун сурап алышып, алар турган боз үйдү көздөй бастырышты. Алар боз үйгө жакындап калганда, алдынан 2 аялы колдоруна көнөк көтөрүшүп, бес ааганга кулундар байланып турган жере жака бара жатышыптыр. Өтөбай аксакал атынын тизгинин тартып токтой калганда, аялдардын улуусу үн чыгарып учурашса, кичүүсү жүгүнүп таазим этти. Өтөбай аксакал аларга кайрылып, Кудай жалгасын, өркүнүң өссүн балам. Жалпы аман эсен турасыңарбы? Рахмат ата, Кудайга шүгүр, аман эсен турабыз, деп аялдардын улуусу үн катты. Биз тиги ылдый кайылдан болобуз. Киши көргөн келиндин дайынын угуп, ошого балабызды көрсөтөлү деп жол тарттык эле. Бизге силердин боз үйүңөрдү көрсөтүштү, деди Өтөбай аксакал. Туура келе жатасыңар. Бул менин келиним көрөт. Силер үйгө кирип отуруп туруңуздар. 5 аар убакыт болуп калды эле. Биз бир отоло бээлерди саап келе калалы, деди. Ошол учурда кайненесинин жанында унчукпай отурган келин Курманды карап койду. Боз үйдүн жанында жаткан боз дөбөт үйгө жакындап келген атчандарды көрүп, оордоп калган денесин эптеп көтөрүп тургансып, аларды көздөй үрүп чуркабай, 2-3 жолу корс-корс этип үн чыгарып, кайра боз үйдүн арт жагына басып кетти. Үйдүн ичинен бир өспүрүм бала чуркап чыгып, ат мамынын жанына келип калган атчандарга чуркап келип, «Ассалому алейкум» деп, Өтөбай аксакалдын атынын чылбырын ала калды. «Ва алейкум ассалам. Кимдин баласысың?» деп атынан жерге түшүп жаткан аксакал балага кайрылды. Өспүрүм бала аттын чылбырын мамыга кыска байлап жатып, «Тургунбайдын», деди. Жакшы бала экенсиң. Атаң кайда? Атам койго бастырып кеткен, деп бала мурдун шор тартып койду. Өтөбай аксакал балдары менен боз үйгө кирип, биртике отуруп калышканда, баягы 2 аял бээлерин саап келип калышты.
Улуу аял боз үйдүн ашканасынын жанында турган кара күрөң сабаны Бишкек менен 5-6 жолу бишкеп, оозун ылдый кылып, жанында турган идишке кымыз койду. Келин идиштеги кымызды аякка коюп, Өтөбай аксакалга жана балдарга сунду. Өтөбай аксакал колундагы идиштеги кымызды токтобой жутуп жиберип, идишти жерге коюп, идиштин үстүн оң колунун алаканы менен жаап, сол колу менен оозун арчып, "Рахмат балам, иштим. Жакшы кымызыңар бар экен", деди. Келин дагы бир аякка кымыз коюп, кирээге жөлөнүп турган Курманга сунду. Курман башын чайкап, ичпейм дегендей кылды. Төрдөн жаялып отурган Өтөбай аксакал келинге кайрылып, бир айдын жүзү болуп калды. Оозунан аар албай, бир гана суу менен отурат. "Ушул баламды көрсөтүп келдик эле", деди. "Кымызды ичип алсын, анан көрөйүн", деп келин Курманды тиктеп туруп, кайра сөзүн улап, "Тамак ичпесе күч кетет. Ансыз деле эки эле көз калыптыр", деп Курманды тиктеп туруп калды. Курман келинде бир карап алып, сол колу менен акырын аякты колуна алды. Келин Курмандын көзүн албай, ичип ал" деп туруп алды. Курман сол колу менен аякты оозуна алып келип, кымызды акырындык менен жутуп жатты. Кымызды ичип өтүп, катуу үшкүрүнүп, денеси ого өтер шалдая түшкөнсүдө. Бир аздан соң анын ичи ысып, кубарган жүзү өзгөрүп, денесинен муздак тер чыга түштү. Небересине көз салып турган Өтөбай аксакал, небереси кичине болсо да кымыздан уртаганына ичи жылып, ордунан бир копшолуп алып сөз баштады. "Неберем нарындагы базарга барып келгенден бери ушундай акыбалга түшүп калды. Колу көтөрүлбөйт. Шишиген жери деле билинбейт. Эмне дарт басканы билинбейт. Күндөн күнгө алдан тайып төшөккө жатып калды", деди. Келин Курмандын колундагы кесени алып жатып, "Эчтеке эмес. Кудайым берсе сакайып кетет", деп бир азга унчукпай, бир нерсени тыңшап тургандай болуп, "Колдон келген аракетти жасап көрөйүн. Бирок мага бир жакшы Куран окуган молдо керек. Айылыңарда болсо керек", деди. Өтөбай аксакал келинге карап, "Кудайга ыраазыбыз. Силерден үмүт кылабыз. Башка арга жок болуп турат. Молдо тапканга аракет кылам. Ылдыйкы айылда бир бала Ташкент деген жерден окуп келген. Куран китебин окуйт дегенди угуп жүрөм. Эртең менен эрте киши жөнөтөм", деди. "Баары Кудайдын колунда. Оң жагынан карап калса, небереңиз туруп сакайып кетер. Аракет кылам аке. Буйурса Кудай жол берсе, бүрсү күнү кечке маал силердин айылыңарда болуп калам", деп келин кымыз куюлган көкөрдүн жанына отура калып, жолугун бир сыйра оңдоп, "Айылыңар кайсы жерде?" деп сурап калды. "Тигиле Капчыгайдын күнгөй бетиндеги Арчалуу деген колоттобуз. Мындан ары эт бышым убакыттык жол. Эртең менен чыксаң түш ой жетип каласың", деп Өтөбай аксакал бир сыйра аралыгын тактап калды. "Түшүндүм аке. Ал жерде канча түтүн бар?" "10 чактыдай эле түтүн турабыз. Кудай жол берсе, бүрсү күнү кечке мал барып калам. Молдо бала да келип калсын. Калганын ошол жерден сүйлөшөлү." "Өр күнүң өссүн балам. Бала бакыраң менен бактылуу боло кой", деп Өтөбай аксакал бата берип, ал жерден аттанып кетишти. Эртеси Өтөбай аксакал улуу небереси Усубалыны Кара Чий айылына чаптырып, жаш молдо баланы келип берсин деп суранды. Болжошкон күнү кечке мал келин Өтөбай аксакалдын үйүнө келип түштү. Ага чейин Кара Чийден жаш молдо да келип калган эле. Боз үйдүн төрүнөн келип орун алып, жанына молдону чакырып, "Молдоке, Куран китепти жаңылбай оку. Мен катуу үн чыгарган сайын катуулап оку. Токто демейинче токтобо. Кулагыңа кандай сырдуу үндөр угулбасын. Көзүң эмнелер гана көрүнбөсүн. Аларга көңүл бурбай окуй бер. Жаңылып каласың. Үчөөбүздүн бирөөбүз майып болуп калышыбыз мүмкүн", деди. Келин Өтөбай аксакалга кайрылып, "Аке, бул кыштоону жайлаган адамдарга киши жөнөтүңүз. Кечке маал күн күркүрөп, чагылган чартылдап, айлана чөйрө бир заматта алай дүлөй болот чөт. Эшиктеги мал отургуп, жылкылар кишенеп, уйлар мөөрөп, койлор маара бызычуу болот. Бирок бир дагы адам эшикке чыкпай, жаратканга жалынып, келмесин айтып отурушсын. Кыйкырып үн чыгарышпасын", деди. Өтөбай аксакал келиндин айткандарын улуу небереси аркылуу башкаларга айттырып келди. Күн батып, көз байланган учурда келин боз үйдүн төрүндө, оң жагында жаш молдо Куран китебин ачып окуганга даярданып отурушту. Боз үйдүн орто ченинде жагылган 2 шам чырак коюлду. Молдонун ылдыйраак жагында төшөктө Курман жатты. Төшөктүн жаздыгын калыңдап, башын өйдөлөтүп, 2 колун кайчылаштырып көкүрөгүнө коюшту. Төрдө отурган келин колундагы камчыны жыя кармап, молдокеге оку дегендей белги берип, өзү көзүн жумуп, эриндерин кыбыратып, колундагы камчыны жаңсай баштады.
Жаш молдо Куранды үн чыгарып окуй баштады. Келин барган сайын колундагы камчыны бат-бат силкеп, молдокеге катуулат дегендей белги берип, өзү кандайдыр бир сырдуу үн чыгара баштады. Ошол маалда эшикте аламат башталды. Иттер ажылдап үрүп, койлор үркөп, жылкылар кишенеп, күн күркүрөп, чагылган түшүп жатты. Келин эскерткендей эч ким үн чыгарбай, жаш картаңы дебей, жакаларын мыкчый кармап, ооздорунан келмелерин түшүрбөй жаратканга жалынып жатышты. Төрдө отурган келиндин оозунан ак көбөк чыгып, бир заматта отурган ордунан көтөрүлүп, кайра жерге түшүп жатты. Төшөктө жаткан Курмандын денеси ысып күйүп, бүткөн боюн кара тер басып, деми кыстыгып, жаны чыгып бараткандай сезилип, үн чыгарып кыйкыргысы келип баратканда, кыймылдабай калган оң колу өзүнөн өзү көтөрүлүп келип, шалп этип анын бетине тийди. Курман чоочуганынан кокуй деп кыйкырып жиберди. Ошол замат келин ага шарт бурулуп тигиле карап, «Үн чыгарбагыла дебедим беле?» деди. Курман үн чыгарбай, оң колун көтөрүлүп калды дегендей, оң колун акырын көтөрүп койду. Келин молдокени токтот дегендей жаңсап, өз ордунан туруп келип Курмандын колун кармап көрүп, чапанынын сол чөнтөгүнөн бет арчысын алып чыгып, Курмандын чекесинен агып жаткан терин арчып, жанына кичине отура кетти. Үйдүн ичи жымжырт, эч ким оозунуп сөз баштабады. Келин ордуна келип жүзүн колу менен сылап, ичинен терең дем алып, чочуп турдум эле деп келин айта турган сөзүн аягына чыгарбай, бир азга көзүн жумуп, кайрадан сөзүн улап, Кудай буйрса небереңиздин абалы оңолуп кетет. Колу көтөрүлүп жараткандан белги берди. Жаратканга шүгүр, оң жагынан карады. Арадан бир топ жылдар өтүп, башка заман келет. Жаныңызда тегеректеп жүргөн неберлериңиздин, болу Курман небереңиздин укум-тукуму жайылып, бир өзүнчө чоң айыл болот. Кудай буйрса аке, деп Өтөбай аксакалга кайрылды. Өтөбай аксакал алаканын жайып, Кудайдын кудуретинен айланайын, ыраазымын. Сага рахмат балам, өркүнүң өссүн. Жараткандын кудурети сени дайыма коштоп жүрсүн. Айтканыңыз келсин, деп келин жанында турган Куран китебин ачык бойдон коюп отурган жаш молдого кайрылып, Кудайга ыраазычылыгыбызды билгизели, деди. Молдо аны ошол заматта түшүнүп, Куран китебин жаап, алдына коюп, сол колун оң колу менен басып, үнүн орто чыгарып Куранды кырааты менен окуп кирди. Курман төшөктөн туруп бой жетип, жаңы талаптан Батма деген кызга үйлөнүп, бала чакалуу болушат. Курмандын Такиш, Камыт, карыдан тараган балдардын арты, орто жашка келип, алардын балдары да түтүн булап, бала чакалуу болуп калышты. Чойбек эң кенжеси болгондуктан, эки эркек балдары үйлөнүп, жайланып, балдары эрезеге жетип калды. Аңгеменин аягы.